Dostlar, bölüşөz tuğanlar. Salam aleykum daha bir jol. Bölüşöz gruppalarga bölünüp tuğanlar. Bugünkü tema jönündө söylesöylüp tuğanlar. Bugünkü tema 3 tema. Birincisi Çoң Казакта Мамыткановда vice premier ministr болуп жүрбөдү эле кече убактылуу Садыраванын убактылуу бийликти басып алганда келгенден кийин. Ошол киши бүгүн кайрылыптыр. Çoң казакчылар кайрылып ушу жаңы конституцияны кабыл ошол жаңы алынган конституцияга добуш бериңиздер, ушу конституцияны кабыл алалы, добуштон өткөзүп деп. Эми бул кишини биз көрдүк да, Мамытканов. Бул өзү Мамытканов деген киши менин билишимче бывший опер. Ошо СМБда иштеп жүрсө керек эле бул кишичи. Анан көрдүк да, деңгээлин көрдүк да, эмне кылды? Талант ошо Мамытканов мисалы. Ошол БШКнын төрайымы экөө барго баягы Шайлдыбекова, Нурайым эже ким эле аты. Ошол экөө ошол шайлоодо, мына президенттик шайлоодо фальсификация кылган ушулар бар, шокмактар. Бул Мамытканов, бул лично Мамытканов күнөөлүү фальсификация кылып, Садыравага тартып коюшту. Самым деле Адахан Кимсанбаевич утуп чыккан бул шайлоодочу. Чыныгы шайлоодо Адахан Кимсанбаевич утупкан. Ушу Мамытканов жоопкерчилик БШКнын төрайымы Шайлдыбек экөөнү өмүр бою камакка камаса дагы мен сүйүнөт элем ушулардычы. Булар күнөөлүү фальсификацияны ушулар кылган. Ошо БШКнын төрайымы экөө, мына экөө Мамытканов экөө. Бул акмактар дагы сүйлөп атат, дагы чыгып сүйлөшүп атат бул акмактарчы. Мен да айтып кетем, агайыбы атын билбейт экен бул Мамыткановдун. Жаңы премьер-министр шайланды, Кидала болду, Абдуши Кидала болду. Туурабы? Азыр иш жерде иштеп атат, по-моему, Мамытканов. Же бир жерде иштеп атат. Мен билбедим. Мен дагы айтып кетем. Элдерге дезинформация бербегиле. Эл өзү билет. Кайсы башкарууну тандоо, референдумда за, против өздөрү билет эл. Мен элди чакырып кетем. Ушуга окшогон казакчы, Мамытканга окшогон мошенниктерге ишенген, ошо эле Жапикеевге биз ишенген, биз акмакпыз ушуларга ишенипчи. Ошо кухняда отуруп алып, Ошо Жапикеев кухняда отуруп алып генералдыкты алды. Ошо Жапикеев генералдыкты ушу кухняда отуруп алып, ушул баардык баланы ушу кылган. Баардык бала ушудан келген, ушул адамдан чыккан. Буга ошо Текебаев информация берип, ошол Жумалиев жөнүндө сүйлөп, ошо менен мен биз келсек эле Кыргызстандын карызы кутулат деп кулакка теп раса. Кана эмне кылды 5 айда? Эмне кылды? Керек болсо 5 айда ошо полицияны жоюп, формировать жок кылып салды. Генералды алып, эмне кылганына генерал алды, ушу Жапикеев, например. Эмне кылды? Эмне эрдигин алды, мен айтайын. Мен билбейм. Жапикеевдин кайсы эрдигине генерал берди, генерал. Ол организациясы жок уже, организацияны жоюп берди. Мындай айтканда. Эмне үчүн алды ол генерал, майорду? Анан бул Мамыткановду айтайын. Бул Мамытканов бүгүн элге кайрылыптыр дагы, ошо добушуңуздар референдумду колдоп бериңиздер. Колдобойт эл колдобойт. Мен ачык эле айтайын. Силерге окшогон мошенниктерди көрдүк. Мамытканов, Жапикеев, Садыр Жапаров, Ташиев, Талант Мамытов, силер мошенниктерди биз көрдүк, туугандар. Мына көрдүк. Мына иште 6 айда эмне результат көрсөттүңөр? Эмне результат көрсөттүңөр? Керек болсо ошо Жапикеев, ошо Жумалиевди өзү камалбай, камчы УКМКнын төрагасы аралашып ошолор камалышты. Жапикеев өзү камалган жок, керек болсо. Керек болсо ошо Жумалиевдин туугандарын кама эмдедилер, сот чыгарып берди. Бул просто популисттер да, ушуга окшогон акмактарга биз ишенип, кыргыз эли, ушуга окшогон Мамытканов, ошол эле Жапикеев эмне кылган элдиктерине ошо генерал алды. Мен мисалы билбейм. Генералды алыш үчүн бир элдик кылыш керек да, мисалы. Өзү мындай бир нерсени көрсөтүү, результатты көрсөтүү, бир жерди алыш керек, согушуп, бир элдикти көрсөтүш керек. Булар эмне кылган элдигин алды? Бул Садыравада эле баш иштебейт окшойт, бул генерал намды ого таркатат, буга таркатат. Ташиев эмнеге алды генерал айтанты? Эмне Өзбекстанга жерди бергенге алдыбы? Же Тажикстанга жерди өткөзүп жүргенге алдыбы? Бир эрдиги жок, өкөнтүн эрдиги эмнеге? Ошону эл
эл контроль кылыш керек да, биз мына элбиз да. Мен мисалы ошол Ташиевдин генерал айтанып алганына да каршымын. Жапыкеевдин генерал майор алганына да каршымын. Булар жокко чыгат Кудай кааласа. Биз келебиз, бул намдарды алып коебуз биз. Мына бийликке биз жаштар келебиз, люстрация кылабыз. Мен айтып кетейин, мына ушул убактылуу жашап жүргөн Кыргызстандан сырткары ушу Россия, Европа, Америка, мен ушу жигиттерди, кыздарды чакырып кетем туугандар. Биз өз колубузга албасак бул нерселерди, мына окшогон акмактар бири-бирине нам берип, генерал намдар берип, Кыргызстандын жерин таркатып бүтөйүн деп калышты буларчы, акмактарчы. Анан туугандар, мен ушул конституция боюнча айтып кетем, жеке оюм айтканмын, дагы айтам. Бул жерде бул кишинин өзүнөн, ошол мен таанып алган президент конституциянын деле кереги жок болчу. Бизге Кыргызстанга конституциянын деле кереги жок туугандар. Иштейм деген адам кандай конституция болотун иштейт туугандар. Мына келгенине 6 ай болду. Не кылды? Не результат көтөрдү? Мен көргөн, эчтеке көргөн жок. Бир результат көтөрдү деп көрсөттү? Жок. Не кылды? Бир ай бетин чүңкөп жатып алды. Чегара баткен Алабукада жерлер тартып атат. А бул президент, таанып алган президент унчукпай отурат. Дам не кылды? Ошо бизде кылган иштери, муфтийди камады, адам дүйнө жүзүнө мына сон иштери кылып турат туугандар, муфтийди камап Кыргыз Республикасы весь дүйнөгө уят кылды. Ошо ислам мамлекеттерине кайсы Геңгирбаш келип туруп муфтийди элге көрсөтүп, сценарий кылып көрсөтүп, элди уят кылды. Ол ошону кылыптыр. Анан эмне кылды? Москвага келди, визит менен келди, кантип тосуп алды? Керек болсо ошол дорожкасын тазалап коюп болуптур. Өзү аркасынан бир делегация, 15 делегациясын алып келген экен, ошолор өздөрү тосуп алды, ошо тоо кылды. Анан туугандар, эми деңгээлине жараша, өзүбүздүн деңгээлибизге жараша ошондой президент, пейилибизге жараша президент келет экен да. Мен бул кишини президент катары тааныбайм, дагы бир жолу айтып атам. Жапаровду тааныбайм, Жээнбековду тааныган эмесмин президент катары, Атамбаевди тааныган эмесмин бул президент катары. Бөлүшүңүздөр туугандар. Мен дагы бир жолу айтып кетейин туугандар. Менин ой жүгүртүм ошол акмактардан көрү, мен эми сөзүм тиеп атат, кимге өз сөз атасын да бийрак турат экен дедим. Чын ачык эле айтайын, бийрак турат экен дедим. Мен дагы бир нерсени ойлонуп отурдум да, эмнеге эле Садырова эртең менен бир сүйлөп, кечинде бир сүйлөйт десе, оказывается баягы жазып берген ассистенттери, помощниктери эртең менен бир сөз жазат экен дагы, айбеттен кийин башка ассистенти келип бир сөз жазат, ошентип аралашып кетет экен дагы, ошентип биз Садырованы мошенник деп калыппыз да. Мен өзүм ошентип ой жүгүртүм, жеке оюм бул. Действительно мошенник, мошенник, ал элди алдады, ким Кумтөрдү улукташтырабыз деп ошол Кумтөр менен таанымал болуп келди бийликке, басып алды бийлик, түрмөдөн 2 жолу отурган адам. О биздин президент, таанып алган президент өтө знаменитий экен да, тооба кылды. Мен башка ошого окшогон президенттерди түрмөдөн чирип өлсө керек эле. Мына мен таанып алган президенттерчи. Биз кыргыз эли ушунчалык ишенчек эле экенбиз, жомоко популист сөздөргө ишенген экен. Не кылды? Мага мен толук кандуу ишке кирише элекмин, мага 3 ай 2 ай бергиле результат болот dedi. 3 ай эмес, 6 ай өттү. Кайсы результат? О абаңарга керек болсо 100 жыл берсеңер дагы бул деңгээлде туугандар, мына түштүктөгү биздин жерлерибиздин жарымын Өзбекстанга, жарымын Тажикстанга, биягын Кытайга бере беребиз туугандар. Мына ачык эле айтайынчы, бул деңгээлде кете турган болсо. Ошол үчүн туугандар анализ чыгарышты. Өз башыбыз менен ойлонуп турган иштерди кылалы туугандар. Мен башында айтканмын. Бул кишинин деңгээли дедим. Айыл өкмөттүн деңгээлине да жетпеген киши. Айыл өкмөт болсо да сүйүнүш керек бул. Бул Бакиевдин малында ошо кеңешчи болуп жүрүп, ошо Бакиевдин малында ошо көтөрүлгөн бала, эми киши да бул. Буга Бакиевдер айткан. Ошо Бакиевдер, по-моему, ошентип айткан да, ошо Максим Эже. Ошо Кумтөрдү көтөрүп турсаң, сен президент болосуң деген, ошо Кумтөрдү көтөрүп туруп президент болуп туугандар. Ошо ачык эле. Мына бетке айткан жакшы, чын айтайын. Деңгээлин көрдүк. Ошол эле нерсени мисалы не дейт? Эмнеде урмат деген адам жазып, кызчы сарт деп. Мен сарт эмесмин биринчиден. Кыргыз элим, мен
чыныгы Нукура кыргыздын баласы болом мен. Менде урмат кежи деп жазып кетиптир. Туугандар, баягы бирөө кыйбат кылгандан көрө өзүңөрдү биринчи айнекке карап мындай кылсаңар. Адамды билбегенден кийин антип жазбагыла. Туугандар, дагы бир нерсе айтып кетейин. Ушул конституцияга каршы добус беребиз, туугандар. Бизге ошол Текебаевдин конституциясы жетет. Ачык эле айтайын. Бул азыркы чимкириктер 120 депутат, чимкириктер. Булар бул жаңы конституцияны кече кабыл алып беришти долбоорун. Biz bunda jokko çıkarabız. Men azır aytam bular dagı. Jokko çıkarabız. Bul 120 deputatlık buda kalasa uvağa gelet şu 120 deputat 2017 yılı Atambayev konstitusiyaga özgör kirgizebиз dep gelgende uşulardagı özgörgө kaşı bolbay makul boluşkan. Emi kayta uşul deputatlar Oşa Tekebayevdin konstitusiyaсын kabul alıp bergende uşular makulduğun bergen. Bu akmaklar eken. Buna 3 prezidenti. Atambayevdi türmeye tıkkan uşu 120 deputat. Jeenbekti astaf getirgen uşu 120 deputat. Zekti premier minister kılgan uşu deputatlar. Bularga bayanda ne dep koyat? Bular da bayanda pozisiya yok özünde. Bular bayağı birlik oşol birlikte oturganı sүйünü biznesin taktap kalganda sүйünü otur. Bu elli oylu bularça. Hazır biz Kırgızstanda öte açarçılık jakın arada boluşu mümkün. Oşonda ekspertler etdi tuğanlar. 1 litre maydın bağısı 150 som eken tuğanlar. Ama men Moskva şahrında çıkar tuğanlar. Bizde 90 som, 87 som tuğanlar. 87 somga biz 1 litre mayda alabız berdi. Ança mınça aksiyon kese 76'dan alıyoruz tuğanlar. 1 kilogram bir kapun 50 kilogram kapun Kırgızistan'da 1800-2000'e çeyin barat eken tuğanlar. Rusya'da bilesizler kançadan? Azı gülösünler men aytsa. 1200'e jetpegen ele rubl bolsa керек men sizlerge açık aytayın. Biz ne Moskvadan ötüp kettik. Moskva bolsa ötö mындай kımbat şahar bolуп эсептелет tuğanlar. Ötö kımbat şahar bolуп. Oşon üçün men aytıp keterim sizlerge tuğanlar. Biz talap kılıp alsak bizge birөө gelip birөө talap kılıp berбейт. Korkup otura bereriz үйdө tuğanlar. Bu akmaklarga işensek erteң Batkendi berilishi mümkün. Taciklerge daha biz yerde Özbekistan'a berilishi mümkün bu akmaktarçı. Hazır eldin kulağına sekin gümüş sıra kılıp ona sok anklavına Özbekistan son anklavına koridor açıp berебиз dep eldi tekşeri odada tuğanlar. Men aytdım. Esli ошол жерге анклав кылып koridor açıp beret anklavga koridor açıp bere turgan bolсоңор men Moskva şаарынан Kırgızстанга barıp ак үйүңөргө барып жатып алам. Men aytып koyum. Ак үйгө барып жатып, ошол 120 депутатты кууп жатты менен. Мындай айткан эми кечиресиздер, мына сиз чүйүп кетти. Кечиресиздер. Кууп жүрүп таркатып бу. Таркатам мен бу 120'ды. Булар мыйзамсыз. 28-октябрдан кийин биягы мыйзамсыз булардынчы. Ошон үчүн туугандар, талап кылалы. Мына Алабукадагы жер, Аксыдагы Үңкүртөө биздин жерибиз. О өзбектерге барып 50 milyon dollарды алып сүйүнүп келип атат. Ол туугандар бизге бекер бергенин жери жок. Акасы ошо коридорду сурап Үңкүртөөнү биздин жерибизди өзүбүзгө берип, ошол жерге коридор очотот. Бул нерсеге Бакиев да барган эмес, Акаев да барган эмес, Атамбаев да барган эмес, Жээнбековго барган эмес. Эс ушу акылы жетпеген мындай дөпөрас президент болсо азыркы окшо бул барышы мүмкүн. Себеби көрдүк да деңгээлин. Планшет алып алып окуп атат туугандар. Эми бул эмне деген акмактык? Президент деген кандай болуш керек? Мына жүрөктөн чыгарып, мына жүрөктөн чыгыш керек да туугандар. Жүрөктөн чыгарып сүйлөш керек. Мына мен жөнөкөй жаран, кыргыздын жараны мен жүрөгүмөн чыгарып сүйлөп атам. Ошондой эле бул деле өз жүрөгүнөн чыгарып сүйлөш керек да. Анан жазып берген ошо помощниктерин, ассистенттерин окубай планшеттечи туугандар. Ошол туугандар. Мен эми билбей калдым бул акмактарды кандай кылып жазаласак экен. Убагы келет бул акмактарды жазалайбыз бизчи, акмактар. Мына убактылуу иштеп жүргөн биздин жарандар башка мамлекетте. Мен ушу жарандарды чакырып кетем. Кайдыгер карабайлы туугандар. Болбосо Кыргызстанга келели дагы күчтүү жумшайлы Кыргызстан экономикасын көтөрүп, мына ошону дөпөрөстөрдү камап, мына ошо дөпөрөстөр, мына ошо эле Жапыкеев, ошо эле Садыр Нуркожоевич, ошо эле Ташиев,
ошо эле Талант Мамытов, ошо эле Мамытканов, ошо окшогон акмактарды биз камагандан кийин, жоопкерчиликке тарткандан кийин Кыргызстан анан өнүгөт туугандар. Көрдүк. Деңгээлин да көрдүк, башкасын да көрдүк туугандар. Бул акмактардынча. Мен сөзүмөн кайтпайм. Ойлогоңуздар коркуп кетет деген. Мен бир гана Кудайдан коркком туугандар. Бир Кудайдан коркком. Анан онун тарапташтары чыгып, бунун тарапташтары чыгып, мага наез кылгандар болот анча-мынча. Мен ал нерсени серьез воспринимать этпейм. Себеби деңгээлим дагы, акылым дагы, күчүм дагы жетет өзүмө коргоп алгангачы. Мен ошо башында айтып кетейин. Ошол тарапташтарын, ошо эле Ташиевдин тарапташтарын, ошо эле Жапыкеев, Мамытканов, ошо чоң Азаттын тарапташтарын айтып кетет. Ошо эле Садыр Нуркожоевдин тарапташтарын айтып кетет. Духуңа жетпейт мага. Ачык эле айтайын. Мен анча-мынча адамды мен өзүмө жакындатпайм. Күчүм да жетет, акылым да, деңгээлим да жетет. Ошон үчүн кийинки мага асыла турган болсоңуздар, мага асылып мындай звонок кылып, мындай кыла турган болсоңуздар, ойлонуп звонок кылыңыздар. Мен айткан сөзүмө турам. Мен эки позицияда эмес, мен бир позицияда турам. Мына ошо 120 депутаттын позициясы ар президент келгенде алмаса, меники ушу өмүр бою 2 метр жата турган, өзүбүздүн бара турган жер бар да, билесиңер. Олго бир күн болсо бир күн барам. Ошо экен бир позицияда келсем. Менде деген адамгерчилик болуш керек. Мындай деген адам сый деген болуш керек. Анан баягы проститутка, мында орустар айткандай проститутка болуш керек. Саясий проститутка болбоңуздар туугандар. Саясий проститутка бул беркинде көчөдө жүргөн аял кишилер бар го, биздеги денесин сатып. Одан да хуже да саясий проституткачы. Ошон үчүн бир позицияда тургула туугандар. Анан эртең бул президент келсе ону мактап, ол президент келсе ону мактап. Ошон үчүн мен кыргыз элине кайрылып кетет элем, кайдыгери карабайлы. Такыр карабайлы. Карабайлы туугандар. Келечек биздин колунда. Бул акмактарды көрдүк, ошо эле Акаевдин деле көрдүк, Бакиевдин деле көрдүк, ошо эле Атамбаевдин деле көрдүк, ошо эле Роза Атамбаевдин деле көрдүк, ошо эле Жээнбековду көрдүк, ошо эле Садыр Абаңарды көрдүк деңгээлдерин. Эми Садыр Абаңар алардын деңгээлине жетпейт. Мен ачык эле айткан, бул Акаев, Бакиев, Атамбаев бул илимдүү, билимдүүлөр. Эми ошо Атамбаевден бияга кеткендер кичине сакалуу болуп кетти, макалуу. Самым деле булар жакшы эле иштеди. Ошо кишилерди бузган, ошол кишилерди мактап жүрүп, мана сатабыз болосуз, о деп мактап жүрүп, ошо мындай айтканда түртүрдеңер, жарга барып түртүрдеңер. Ошол нерсени токтотолу кыргыздар. Пакта коюшту токтотолу. Кемчиликти айтыш керек. Мына колуңан келбейт да, мындай болуп атат деп айтыш керек. Ал бул деген бул жамандаш эмес. Бул критика, орустар айтканда критика. Акылың жетпей сага жеткизип коюп атабыз ошол. Анан бир нерсе болсо эле критика көрө албай атат. Мага демек Садыр Абаң 100 жыл президент болбойбу, мындай айтайын. 100 жыл срок берсек деле Кыргызстанды иштеке кыла албайт. Биз качан гана өзүбүздү оңдомоюнча, өзүбүздүн пээбизди түз кылбагынча, өзүбүз менен өзүбүз ынтымагыбызды келтирбесек туугандар, ушу нерселер боло берет туугандар. Бизди ошол 30 жылдан бери каныбызды ичип келген ошол мен айткан 400-500 семья, ошолор жируют, мындай айтканда, орустар айтканда, жашап атат, будут жашайт. Кечеги 5 октябрда ошолорго сатылдык, мындай айткандачы. Ошо эле 500 семья ошо Садыр Абаңарды сатып алды. Ошо Коля Кыргыз Ворзакон, ошо Райым Миллион, ошо эле Жээнбеков. Булар кландар Садыр Абаңарды бийликке келишинин себеби ушуларда. Ушулар менен келишимге барды, ошон үчүн бийликти берди буга. Ага чейин келишимге барбаганда бийликти бербейт болчу туугандар. Ошону бир билип коюңуздар. Ошо. Ошон үчүн туугандар, качан гана өзүбүз, акылыбыз, деңгээлибизди көтөрүп туугандар, ошо Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз деп ишканаларды ачып, ошол жерге орун месталарды таап, жумуш орундарын кылып, ошол биз сыртта жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн бизге окшогон жарандарды чакырып барып, Кыргызстан ушул башка мамлекетте курган домдор, ишканалар, ошону Кыргызстанда кылсак, Кыргызстандын экономикасы көтөрүлөт, Кудай кааласа. Биз баягы
айтат го bir муштумга келишибиз керек да, bir муштумга чогулушубуз керек туугандар. Көрдүк да. Анысы деле мошенник, бунусу деле мошенник. Короче, бул саясатта бардыгы эле мошенник экен да туугандар. Мына саясаттын мен булар мошенниктерди мен эми билдим. Себеби эмнеге мен ушул Адахан Кимсанбаевди тандagaным, бул адамдын позициясын, анан идеясын колдодум. Себеби бул адамды мен ошо 95-жылдары мен 5-класс болсом керек эле туугандар. 5-класстан бери билем да бул кишини ошо Акаев малында эле ошо бир ошо оппозицияда жүргөн ошо да мен билем. Ошо тартынбай сүйлөп так ордуна коюп койду. Ошо малда эле жаш бизден да жаш куракта болсо керек эле ошондо 25, 26, 27 жашта. Ошо кишиге мен ошо малда духу мындай кыргызча жалпак тилде духу вагон эле да, мындай ачык эле айтайын. Духу вагон эле. Мен ошого таң калам да, ушундай кишини биз өзүбүз иштетип калбадык депчи. Анан каяктагы эле мошенник, аферист, Кудайдан жок ачкан пактагорлор эле алып келип алат экенбиз. Баягы эмне деп коет, качырдап келип эле тулпар кылабыз деп эле. Никогда качыр тулпар болбойт, ошону билип койгуңуздар туугандар. Мен ким жөнүндө сүйлөп атканымды өзүңөр билесиңер. Качыр никогда тулпар болбойт, мен ошону айтып кетейин. Жапикеев генералды не себептен алды? Кайсы эрдигин алды? Мен ошол суроону бердим сага. Урман, эмне кылганын алды? Жапикеев. Не, онова фильм полицияны жой бергенин алды Жапикеев. Ай акмактар. Не деген эле Жапикеев? Биз келсек, бийликке келсек, бир 10 олигархты кармап, ошонун Кытайдын карызын, башка мамлекетте карызды төлөп коебуз. Кана ошо сөздөр, Кана ошо сөздөр. Кана ошо. А Мамуткановду за фальсификация на президенттик выбордо за фальсификация отургузуш керек Мамуткановдучу. Бу акмактардычы. Бу эми агалар. Бирок мен бетке айтканды жакшы көрөм. Элди алдадыңар туугандар, элди алдадыңар силерчи акмактар. Бир эле бул акмак эмес, ана Садыр Абабовду алдады. Керек болсо Ташиев деле алдады. Ошо эле Талант Мамутов. Ушу команданын бардыгы ушу Кудайдан жок ачкандар бардыгы алдады кыргыз элинчи. Менин атым Эмил болот. Максат, менин атым Эмил Бекиев Маликович болот. Мен Максат чыккың келсе личкага чык, жаз. Сүйлөшөбүз любой момент. Мадумаровду үчүнчү жолу алдап жыйынтыктын, шайлоонун жыйынтыгын жеңишин урдап алды. Мына ачык айтайын. Ошо эле Атамбаев менен барганда да жеңип чыккан. Жээнбеков менен президентке катышканда да ошо бирге барганда деле жеңип чыккан. Бунусунда себеби бул кишиден коркот. Бул киши бийликке келсе, ошол 500 семья, ошо Раймилон, Жээнбеков, Пембеков, Атамбаев, Садыр, Падыр, Ташип, бардыгы камалат туугандар. Мен ачык эле айтайын, ошо эле Бабанов, ошо эле биздеги олигархтардын көбү камалат. Бул арамкорлор бардыгычы. Булар арамкорлор адам болбойт деп мен айттым го булар. Булар только кыргыздын канын ичет, ичип келет, дагы ичет туугандар. Ошон үчүн булардын ордуна койбосок, биз Кыргызстандын эгемендигин жоготуп алышыбыз мүмкүн. Бу акмактарга ишенсекчи. Ошон үчүн туугандар, эмне кылышыбыз керек? Талап кылышыбыз керек. Кайсого каршы добуш беребиз? Сок анклавына, Өзбекстандын жерине, Кыргыздын жеринен коридор ачып бербейбиз. Ошол. Талап кылып. Бу бизди кулакка тебип, секин элдин манайын билен деп, телевизиядан бир кулакка кума күмүш сырга кылыпчы. Биз билбей калгандай. Жок, адашасыз. Садырау адашасыз. Мен айтып атам сизге, адашасыз. Siz лучше ошол писатель экенсиз, түрмөдө эле жазып жүрөрсөңүз болмок экен. Өзү чыкканыңыз эле, ушу сиздин чыкканыңыз эле, мына түрмөдөн чыкканыңыз эле кыргыз элине мындай айтканда только баягы кара жолтой болдуңуз да. Кымбат, бензин кымбат. 45 сомго чыгыптыр. Акмактар, Москвада 39 сом, 40 сом бензин, 42 сом ачып кетсе 92. А бизде 45 сомго чыгарып жүрөт. Уят эмеспи? Биздин Россия мына Москва шаарында биздин деңгээлибиз, Кыргызстандын деңгээли жете элек туугандар. Ошон үчүн мен айтып кетейин туугандар. Мына биздин эфирге кирип, фейктер кирип алыптыр.
Men şu fekterge aytıp ketediler. Эми мындай да, деңгелиңе жараша иш кыласың. Мен айтып атпаймынбы? Силер жалдаган, силердин тандаган лидери меселе башка нерсе экен да, мындай айтайын. Бул айтып атпайбы? Бул келгенде мага толук кандуу ишке кирише элек мен. Ушу сөз мага жакпады. Толук кандуу ишке кирише элек. Толук кандуу 6 ай өтүп кетти го, толук кандуу. Бийликти басып алганына 6 ай болду. Мына 6 айда не результат кылды? Bir результат жок тугандар. Bir результат жок. İşteyim деген адам 10 günde результатты көрсөтөт элгечи. Бул келгенден бери бензин кымбат, азык-түлүк кымбат, Москва, Бишкек, Москва 60 миң элдени кыйнап бүттү де. Элди ойлобойсуң жок дегенде Конституцияны коюп тур, Конституцияны жаңы келген парламент эле кабыл алып берет, алгысы келсе. Элди ойлодон көрө, эл ачка калды. Эл кыйналып атат. Кандай жеткизет, мен түшүнбөй атам. Планшет менен жетишип туралыбы? Планшетти кармап алып. Барам, максат любой күнү барам мен. Убакыт саат чыгат, Кудай кааласа барам мен. Барам мен Кыргызстан, кыжалат болбо. Личке ачык болсун, сүйлөшөбүз. Претензияң боло турган болсо. Ошон үчүн мен айтып кетем тугандар. Адашпайлы, тандоону тандайлы жакшы кылып, ошо Текебаев жазган Конституция пока туруп тура берсин тугандар. Биз Конституцияны өзгөртө билсек, жаңы парламент алып келебиз. Жаңы депутаттарды алып келебиз. Мына окшогон акмактар, чимкирик, какырыктарды жок кылып туруп, ушуларды биз жок кылышыбыз керек. Ушуларды өткөзбөшүбүз керек. Булар сүйүнүп, булар айлык албайт дедиле, айлык алып жүрөт. Кудай кааласа убакыт сааты келет, ушу мыйзамсыз алып жүргөн акыларын биз төлөтүп алабыз. 1 жыл отурабы, 1,5 жыл отурабы, биз төлөтүп алабыз. Ошон үчүн буларды биз жоопко да тартышыбыз керек, бу акмактарды. Ошон 94 депутаттын списоги бар. Ким ошого макулдугун долбоорду өткөргөн 94 депутаттын списоги бар биздечи. Ушу акмактарды, ушу чимкирик акмактарды жазасын беришибиз керек. Болбосо жазасын берип да ошо урук туган пуругуна чейин жазасы кетиш керек да туган. Ушу көргөндөр ошо бул семья, бул акмак семья, бул чимкириктин семьясы деп туруп, ошондо мазактап, ошо мазактаганда Кыргызстан жашабай чийип кете турган кылып, Кыргызстандан урдаган акчаларын кайтарышыбыз керек булар акмактарданчы. Ошон үчүн мен тугандар бөлүшөбүз. Туган, мен билбейм, мен силерге түшүнбөйм. Неге унчукпай отурасыңар? Не, менен башка адам жокпу? Айта турган адам жокпу? Мен айтпасам силер деле айткылачы, чыгып, ошол жерде айтып, жигиттер, патриот жигиттер бар, чыгып айткыла, неге андай кылып атасың, акмак? Акмак, мындай. Сага ким уруксат берди ошол жерге коридор ачып бергенге? Сага ким уруксат берди? Сен кимсиң өзү? Сен мыйзамсыз президентсиң. Ошентип айтканга духуңар жетпейт-пи силердинчи? Ошону дух жетиш керек. Бир башка бирөөлүм, мен айтып кетейин, бир башка бирөөлүм тугандар. Мына мошенник аферисттерди көрдүк, ошол эле Жапыкеев, Мамутканов, ошол эле Садыр Нуркожоев, ошол эле Ташиев. Булар настоящий мошенник экен, көрүп турбайбы? Кыргыз элин ойлосо, антимонополия эмне кылып турат? Карабайбы ошону, продукттан баасын. Алхамдулилла мусулманмын. Мен бирөөдөн 1 тиын алсамчы, мына күндүзү турам. Бирөөдөн 1 тиын алып сүйлөсөм. Менчи өзүмүн ишимен чыккан сезди айтып атам. Мага бирөө келип төлөбөйт да, мага онун кереги жок. Мен Кудайга шүгүр, өзүм кудуретим жетет. Мен ошол өзүм багып, ошо бала чакамы, ата-энеме дегенде бакканга да кудуретим жетет туган. Анан ушинтип ал аяктагы жалаларды жаап, бирөө төлөйт. Мага эч ким төлөбөйт тугандар. Менин байлыгым жок, мисалычы. Ona 120 депутатка окшогон, Садыр Акаевкине окшогон, Ташиевке окшогон мен байлыгым жок тугандар. Мени кете турган болсом, бир апам бар, 3 балам бар. Бир карындашым бар тугандар. Мен кокусем ажал жетип калса, мисалы, мен спокойно кетем. Керек болсо менин жеке өзүмүн атыма жазылган үй да жок. Түшүнүп атасыңарбы? Үйүм да жок, менин жеке өзүм атыма жазылганчы. Менде мындай айтканда гол, мындай айтканда кандай келсем, кандай жаралсам ошондой кетем да. Мен билбейм, мен ошондой адаммын да, мен жеке өзүм оюм да.
Men bayanda kıynalıp başı çıkanlar okşoyum da, misалы mına deputat, чиновниктер ошондой да, жүрөгү булардын жүрөгү неден ооруйт? Bu чиновниктердин, ошо саясатчылардын көбү. Булар ошо байлыгын ойлоп, калып кетти деп ошодон жүрөгү кармайт. А менде андай нерсе жок. Мендечи. Мен гол мындай айтканда жылаңач кеттим, жылаңач Кудай жаратты, жылаңач 2 метр кепиң болуп кете берем. Себеби мен ойлоп турган нерсе жок. Менин байлыгым жок. Ачык эле айтайын. Мен сиздерге окшоп мындай жаман оюм деле жок мисалы. Мен ушул кыргыз элинин деңгээли мындай айтканда деградацияга түшүп кеткендиги ушу бийликтен көрөмүн туугандар. Ушул бийлик 30 жылдан бери кыргыз элинин маңкурт кылган ушу бийлик болот туугандар. Себеби бийликтин деңгээли биз баягында кухняда, мына элестетсаң, кухняда отуруп жүрүп генерал майор болуп атат. Кухняда отуруп жүрүп. Болсо ол Жапыкеев майор боюнча эле болгон. Майор эле болсо керек эле, по-моюмча. Мен Исмаил Ибрахимовичке айтып кетейин, мен эч кимдин дежурный эмесмин. Биринчиден, мен жеке өзүм. Мен жеке өзүм. Ошон үчүн кыргыз элим адашпагыла. Ошол азыркы мыйзамсыз депутаттар өткөздү, экинчи окулушта долбоордун конституцияны. Эртеңки 11-inde барганда туугандар жок эле деп жазгыла. Каршымын деп. Булар мыйзамсыз келген, мыйзамсыз азыр 1 жылдан бери иштеп атат. Эми 28-октябрь менен эсептеп 6 айдан өтүп калыптыр. Булар мыйзамсыз, булардын моралдык укугу да жок болчу жаңы конституцияга. Жаңы конституцияны ала турган болсок туугандар, жаңы конституцияны ала турган. Бул окшогон Садырага окшогон деңгээли жазган адамдардын конституциясы кереги жок бизге туугандар. Ошо Текебаевдики тура берсин покачы. Ошо мен Өмүрбек Чиркешевдин конституциясы мага жагып, пока мага устраивает. Эми биз жаңы конституцияны өзгөртөлү десек, жаңы конституция болсо, акылдуу, билимдүү академиктер жазсын. Мындай кичине эле бирөөнүн конституциясын урдап кошуп, ол Европанын конституциясын алып келип кошуп, ондой болбойт бизде тууганда. Биздин салтыбызга жараша, пейилибизге жараша конституция түзүшүбүз керек. Мен мисалы 2 жолу президентке башка каршымын туугандар. 2 жолу подряд. 5 жылдан 10 жылгачы. Бир эле срок менен 6 жылдык срок бериш керек. Ошо мөөнөтүн иштеди, ишти көрсөтпөдү. Всё. 6 жылдык мөөнөт жетет. Мен жеке оюм бул туугандар. Менин өзүмдүн жеке оюм. Мисалы, ошол эле конституцияны Текебаев кабыл алганда ушул эле депутаттар, ушул эле окшогон депутаттар кабыл алып берген да туугандар, туурабы? Ошо маалда ата журт деген жүргөн да, туурабы туугандар? Ата журтта ким бар эле? Ушул эле Ташиев, ушул эле Садыр Аба, ушул эле ушул Талант Мамытовдор жүргөн да. Ошондо эмне үн чыкпай отурду? Ошондо чыкпай эле. Чыккан эмес. Ошон үчүн туугандар, биз конституцияны өзгөртөлү десек, биринчи мыйзамдуу президент алып келишибиз керек. Мыйзамдуу бийлик алып келиш керек. Анан ошондон кийин чогулуп бул обсуждение болуш керек. Бул деген элдин арасынан өтүш керек. Бул обсуждение болуш үчүн 1 жыл убакыт кетет туугандар. 1 жыл убакыт кетет. Буну мындай сиңиртип, обсуждение кылып, элге таркатып, элге жайылтып, анан 1 жыл обсуждение болгондон кийин анан через парламент өткөзүп, эл каршы болбосо туугандар, анан референдум кылыш керек. Сен ошо референдумду азыр кылып атат шашылып. Ошодон көрө кыргыз элин ойлоп, ошо продуктка кымбаттаган бензиндер, кымбаттаган авиабилеттерди карап койбойбу? Ошого кудурети жетпеген президент мисалы. Мен бул кишини тааныган эмесмин, тааныбайм дагы бир жолу айттым. Мен өлүп кетип атканда Кудайдын алдына барганда да айтам мен. Алла Таала, мен бул президентти тааныган эмесмин деп айтам. Бул Садыр Авам мошенник экен. Жээнбековду дагы тааныган эмесмин. Бул да мошенник. Эми бул спокойный мошенник. Жээнбековчу. Берки Атамбаев бул алкаш. Натуральный алкаш да. Эми жакшы жерлери бардыр, бирок мен мындай өзүмдүн жеке оюм айтып атам туугандар. Биз кыргыз элинин пешенесине эшек оделек тепкен окшойт дедим. Ушу президенттерди тандаш кыйын болду. Жанымда жакшы адамдар жүрөт. Жаным, мына кандай көрөсүң? Адам менен арамды айырмалай албай калдыңар. Мошенник менен инсаптуу адамды айырмалай албай калдыңар. Туугандар, бул уят да туугандар.
Качанга чейин бизге окшогон убактылуу иштеп жүргөн башка мамлекеттерде ушинтип кыйналып жүрө беребиз. Биз дагы кыргыз жерине барып жашагыбыз келет. Ошол жерлерге орун места ачкыла, ишкана ачкыла. Эмне кыйын ошол нерсе. Ошол жерде айлык манайын көтөргүлө бир жок дегенде азыр эң мындай айлыктар 7000-8000 экен. 7000гечи туугандар. Bir adam bir ay yaşa albayt tuğanlar. 7000'ge bir adam bir ay yaşa albayt tuğanlar. Açık açık gerek. Kımbatçılıkta görüp olsun adı. Elestetip görmüyorlar tuğanlar. Her bir üy bülöge çok degenden 4'ten 5'ten semya var. Mesela o üy bülölerde 5'ten 6'dan adam var. Oşolorun bağış gerek, kvarplat, svet töleş gerek, например, su töleş gerek. Oşolorun bardığını çıkarbayla. Buna bir esinizlerde var o. Cembek'tin vagında bergen söz varlar. Bular 25 bin kıl bese men aylıkta 26 bin. Kılgan yok da, gana oşol nerse. Oşol nerse gana 26 bin. Kılgan yoktu onda. Men Japыкеевке Кудай сактасын, Japыкеевке окшогон, бирок жакшы адамдыр, бирок мен окшогон аракет кылам. Себеби мен жеке өзүмүн позициям бар. Менин өзүм жеке позициям бар. Мен кайсы президент келбесин, кемчиликтери болсо мен айтам. Кайсы президент болбосун. Ошо мен сыйлаган адам деле президенттикке барып туруп, кемчиликтери болсо ол кишиге деле айтмакмын. Менчи ал нерсеничи. Ошол. Менин позициям бар өзүмүн, мисалычы, жеке жарандык позициям бар, мисалы. Ошон үчүн туугандар, сиздер бирөөгө салыштырбаңыздар. Мен силердин Садыр абаңарга окшогон, Ташиев абаңарга окшогон мен мошенник эмесмин. Олорго жетиш үчүн дагы мен 2 жолу төрөлүшүм керек. Onun үчүн мошенник болуш үчүн. Бул мошенниктердин жашоосу азыр заман ошо мошенниктердин жашоосу болуп калды онда. Biz, assalamu aleykum Alibek Aslanbekovич, aleykum assalam. Bu paxtagorlar bulardın tapkan tamağı aram. Ошол tapkan aramın tamaktары неберне чейин чолтуп коюшту туугандар. Бирок элди ойлогон адам жок туугандар. Только жеке башын ойлойт ошол туугандар. Мен сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берейин. Бирок кичине эмоция калтырып койдум. Кечиресиздер туугандар. Ким кантип ойлосо ойлосун, мен элдин сөзүн анча деле кулак көрбөйм. Бирок мен айтып кетейин. Элди караш керек, эл ачка туугандар. Гүлжигит халык, салам алейкум, ырчыганды. Мен ырчы эмесмин да биринчиден мен ырчы деп кой. Мелис. Эми сен жеке оюңда, Мелис. Ал сенин жеке оюң. Мен сага бир нерсе, сен знать не хочу. Например, сен таныбайм. Мен кто такой вообще мындай таныбайм да, орыстар айтканда. Эми туура айтасың, свет, суу, бул дагы акча. Бул мына мисалы биз убактылуу иштеп жүргөн жаштар, убактылуу иштеп жүргөн жарандарыбыз, мисалы ошол Кыргызстанга ата-энебизге бала чакага акча жөнөтөбүз. Ошол жерден азык түлүк алышат, ошол жердеги үйдөгү суу, свет төлөйт, ошол нерселер. Биз менен мына убактылуу иштеп жүргөн жарандар менен азыркы бийлик мыйзамсызбы, мыйзамдуу кайсы бийлик болбосун эсептеш керек туугандар. Ошон үчүн коркпоңуздар. Неден коркосуңуздар? Мен түшүнбөйм ошол нерселерди. Не кылынат булар? Айтчы. Камаса СИЗОго апарып коймойт туурабы? СИЗОго апарат. Эң күчтүү нерсени ошо СИЗОго апарышы мүмкүн туугандар. Бирок деген жери бар да туугандар. Кыргызстандын келечеги. Эртеңки жаңы муунга биз деген Кыргызстандын өнүккөн бир мамлекетти тапшырып кетишибиз керек да. Анан көрдүк да. Мына биз 90, мен 84 болсом, мен 84-жылкы баламын, 83-тө мен окугам. Мына мен жашымда куракта балдар 37-38ге чыгып калды да. Анан да элестетип көрсөм, мына биздин жаштык,